Саламатсыңарбы, урматтуу 9 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Силер менен мен Темирова Айзада Дүйшөнкуловна. Сабагыбыздын темасы сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Каратма сөз. Сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакта сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр жана каратма сөз анын түзүлүшү боюнча маалымат алабыз. Каратма сөздөрдүн сүйлөмдөгү ордун, тыныш белгилеринин коюлуш өзгөчөлүгүн үйрөнөбүз. Каратма сөз катышкан сүйлөмдөрдү туура окуп, адабий тилдин ченемдерине ылайык сүйлөөгө машыгабыз. Көп кетти деп ичиң ачышпай эле койсун жээн бала. Та жеңеңдин баркын колго тийгенде билерсиң. Мүмкүн эчен жылы ушинтип черткендирсиң. Ишенген келиндерибиз ушинтип турса, ботом жумуш качан бүтөт? Бул сүйлөмдөрдөгү жээн бала, мүмкүн, ботом деген сөздөр сүйлөмдүн жалпы мазмунуна катышы болбосо да, андагы сөздөр менен грамматикалык байланышы жок. Алардан интонация аркылуу бөлүнүп, обочолонуп айтылып турат. Биринчи сүйлөмдө кайрылуу, көңүл буруу иретинде жээн бала деген сөз колдонулса, экинчисинде сүйлөмдүн жалпы мазмунуна болжолдоо, күмөн маани берип турган мүмкүн деген сөз кошулуп айтылган. Ал эми үчүнчүсүндө өкүнүү, нааразылыкты билдирүүчү ботом деген сөз бар. Сүйлөм тутумуна кирсе да, андагы сөздөр менен грамматикалык байланыш түзө албаган жана өзгөчө интонация аркылуу бөлүнүп, обочолонуп айтылган сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп аталат. Мындай сөздөр сүйлөмдүн жалпы мазмунуна же анын бир бөлүгүнө болгон маанилик катышына, лексикалык базасына карай үчкө бөлүнөт. Каратма сөз, киринди сөз жана сырдык сөз. Сүйлөмдө айтылган ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирүүчү сөз же сөз тизмектери каратма сөз деп аталат. Төмөндөгү мисалдарга көңүл бөлөбүз. Көкөтөй чалга аш бердик манас, аш каралаш баш бердик манас. Суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Бул сүйлөмдөрдөгү манас, ата журт деген сөздөр сүйлөмдүн кимге арналгандыгын, эмнеге кайрылуу иретинде айтылгандыгын билдирип турат. Каратма сөз катышкан кептин бөлүгүнөн эки нерсени айырмалоо керек. Каратма сөз, башкача айтканда, сүйлөмдүн адрестелген тарабы жана сүйлөмдүн өзү. Каратма сөз адабий тилибиздин бардык жанрларында бирдей колдонулбайт. Ал ооз-эки кептеги диалогтордо, кулактандырууларда, чакырыктарда, чечен уста сөздөрдө, үндөөлөрдө, көркөм адабий чыгармаларда кеңири колдонулса, илимий эмгектерде, публицистикалык чыгармаларда өтө эле сейрек кездешет. Каратма сөз сүйлөмдөгү башка сөздөрдөн айырмаланып, атайын кайрылуу, чакырык интонациясы менен айтылат. Ал эми каратма сөздөрдүн милдетин негизинен атооч жөндөмөсүндөгү зат атоочтор аткарат. Кээ бирде атооч маанисиндеги сын атооч, этиштин атоочтук формасы өтө сейрек болсо да ирээттик сан атоочтор жана ат атооч зат атоочтун ордуна колдонулат, заттык мааниге өтүп колдонулат. О жаман, анык кеп жебес, тилге келбес дөдөй турбайсыңбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, бул сыяктуу чыгармалар сиздердин акыйкат сыныңыздардан өтүшү керек. Ой төртүнчү. Сени шилиңден мууздап өлтүрсөк да, козунун кунундай кун бербейбиз. Бостон, бостон, токто, мага кайрыла кетчи. О жаман, атооч маанисиндеги сын атооч сөз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, этиштин атоочтук формасы. Төртүнчү, заттык мааниде колдонулган ирээттик сан атооч. Бостон, атооч жөндөмөсүндө турган зат атооч сөздөр каратма сөздүн милдетин аткарышты. Каратма сөз бир эле жөнөкөй зат атоочтон же
зат ордуна колдонулган башка жөнөкөй сөздөн кээде бир нече сөздөрдүн тизмегинен түзүлөт. Аны төмөндөгү сүйлөмдөрдөн байкайбыз. Мисалы: жүр бөбөгүм, үйгө кирип сүйлөшөлү. Айланамды карасам, жан боордоштой канталаам. Сен дагы жайда калып, караан да жок, томсоруп жаткан экенсиң. Бул сүйлөмдөрдө биринчи сүйлөмдөгү бөбөгүм жөнөкөй түзүлүштөгү, экинчи сүйлөмдөгү жан боордоштой канталаам тутумдаш түзүлүштөгү каратма сөздөр болуп колдонулду. Каратма сөздүн сүйлөмдө туруктуу орду жок. Ал сүйлөмдүн башталышынан, ортосунан жана эң акырынан да орун алышы мүмкүн. Бирок ошондой болсо да, анын таасирдүү, көндүм болгон орду сүйлөмдүн эң башталышында жайгашкан учуру болуп эсептелет. Каратма сөз өтүнүү, кеңешүү иретинде айтылса же анын мааниси басаңдатылса, көбүнчө сүйлөмдүн ортосунан же эң акырынан орун алат. Менин таалайым, сен адам болуп бизди багар бекенсиң. Ушуга толгунай, эминтен көнө бергин. Саламатсыңарбы, асылзат теректерим. Бул сүйлөмдө каратма сөздүн сүйлөмдөгү алган ордуна көңүл бөлөбүз. Эгерде каратма сөз сүйлөм башына келсе, өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлат. Эгерде каратма сөз сүйлөм ортосуна келсе, өзүнө чейин жана өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлат. Ал эми сүйлөм аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлат. Балдар, үйгө тапшырма китебиңердин 75 бетиндеги 83 көнүгүүнү дептериңерге иштейсиңер. Каратма сөздүн ордун өзгөртүп жазгыла жана тыныш белгилерин койгула. Бүгүнкү сабакта алган билимдериңерди үй тапшырмасын аткарууда колдоносуңар.